Номер 2 Баткен шайлоо округу боюнча азыркы убакытка чейин 81 участкадан 81 участканын арасынан 79-нан маалыматтар келип түштү. Алдын ала маалыматтар боюнча 28.059 шайлоочу катышты. 112.379 шайлоочу жалпысынан катышкандардын саны демек 24,97% түзөт. Бул округ боюнча кеңири маалымат биздин сайтта, бирок мен атап коеюн, 3 лидер көрүнүп атат. Алдын ала маалыматтар боюнча биринчи орунда Калпаев Бактыяр Алиевич 11.647 добуш алып, бул пайыз менен 41,51. Экинчи орунда 3 талапкерди айтсак болот. Салихов Кеңеш Каримович 3.654 добуш алып, 13% алды добуштардан. Мадалиев Асылбек Алтымышевич 3.610 добуш алып, же пайыз менен 12,87. Жана Кожонов Замирбек Ырыспаевич 3.614 добуш алып, пайыз менен 12,88. Дагы 2 участкадан маалыматтар күтүлүүдө. Бул алдын ала автоматтык эсептөөчү урнунун жыйынтыгы. Ош шайлоо округу боюнча номер 7 округ. Бул жерде азыркы убакытка 55 участканын ичинен 52 участкадан автоматтык эсептөөчү урнунун жыйынтыктары келип түштү. Жалпысынан шайлоочулардын тизмесине 125.386 шайлоочу киргизилген. Добуш берүүгө катышкандардын саны 21.859, пайыз менен 17,43. Бул округ боюнча биринчи орунда Эргешев Бекмурза Аскарбаевич келатат. Алдын ала маалыматтарга ылайык 9.600 добуш алып, же пайыз менен айтканда 43,92. Экинчи орунда Арзибаев Эргешев Иличбек Салыевич, кечиресиздер, дагы 2 участкадан келип түштү. Эргешев Иличбек Салыевич 3.216 добуш алып, же пайыз менен 14,71. Үчүнчү орунда Арзибаев Бекболот Өскөнбаевич 3.005 добуш алып, пайыз менен 13,75. Кеңири маалымат бардык талапкерлер боюнча биздин сайтта көрсө болот. Биринчи 3 талапкер, биринчи орунда тургандар ушул. Кара Суу округу боюнча 62 участка, бардык 100% участкадан маалыматтар келип түштү. 112.033 шайлоочулардын тизмесине киргизилген. Анын ичинен 21.023 шайлоочу добуш берүүгө катышты, пайыз менен 18,77. Бул округ боюнча биринчи орунда 7.601 добуш алып, же пайыз менен 36,16% добуштарды алып, Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович келатат. Экинчи орунда Орунбаев Турдубек Дүйшөнович 3.633 добуш алып, пайыз менен 17,28. Үчүнчү орунда Ажимаматов Сталбек Асанович 2.682 добуш, пайыз менен 12,76. Ошондой эле ушул сандарга жакын Эргешев Толкун Турдугулович келатат, 2.650 добуш, же пайыз менен 12,61. Алдын ала келип түшкөн маалыматтар ушундай.
кеңири маалымат ар бир талапкер боюнча биздин Борбор шайлоо комиссиянын системанын сайтында көрсөңүздөр болот, урматтуу кыргызстандыктар. Ошондой эле мен түшүндүрүп кетет элем. Акыркы жыйынтыктар, шайлоонун натыйжалары кол менен саноонун негизинде болот. Ошондой эле участкалык же округтук же борборлук шайлоо комиссиянын деңгээлинде ушул натыйжаларды аныктоодо ар бир деңгээлде келип түшкөн арыздар жана келип түшкөн мыйзам бузуулар жөнүндө билдирүүлөр же арыздардын негизинде жүргүзүлгөн кабыл алынган тийиштүү органдардын чараларын боюнча маалыматтар каралат. Жыйынтыктоочу отурумдарда сөзсүз түрдө булар эске алынат. Ошонун жыйынтыгы менен анан натыйжалар чыгарылат. Жалпы шайлоонун натыйжалары 12 майга чейин аныкталат. Добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы. Центральная избирательная комиссия информирует вас о предварительных итогах голосования на состоявшихся сегодня выборах депутатов Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики по Баткенскому, Ошскому и Карасуйскому одномандатным избирательным округам. По состоянию на настоящее время поступили данные из 195 из 198 участков. Ожидаются данные еще по 3 участкам. Из 349 798 избирателей, включенных в списки избирателей по всем 3 округам, в голосовании приняли участие 71 626 избирателей. В разрезе округов предварительные итоги следующие. По Баткенскому избирательному округу поступили данные из 98% участков. Ожидается только еще с 1 участка у нас данные. С АСУ. По предварительным данным автоматически считывающих урн в голосовании приняли участие 25,33% избирателей. Суммарно это составляет 28 462 избирателя. По предварительным данным по Баткенскому округу уверенно лидирует Калпаев Бахтияр Алиевич. 11 814 голосов или в процентном соотношении 41,51%. На втором месте, можно сказать, тройка кандидатов. Это Салихов Кеңеш Каримович, получивший 3681 голос,